Assalamu alaikum. Кыргыз эли кандайсыздар? Мен көрүүчүлөрүм, Талас областынын тургундары. Мына туугандар, карасаңыздар, Талас областындагы Манас районунда картошка бушап турду бул жактачы. Эң биринчилерден болуп Манас районунда бушап атат да, Талас областы боюнчачы. Бул Манас районунун Манас айылында да. Анан ушул дыйкан жигиттин үйүнө келип, атын ким эле? Шамил деген дыйкандын үйүнө келдик. Бул жигит мына ушундай картошкалар тигеткен жылда өзгөчө сорттогу. Бул не деген сорттор? Бул картошка голландский актриса деген сорт. Голландиядан келген. Биринчи эле продукция. Буну жазында көлдөн алып келип, быйыл тиккенбиз. Бул иним алып келип тикти да бул жерге. Негизи жылда тигесиң же быйыл элеби? Жок, жылда картошка менен иштегениме 4-5 жыл болду да. 4-5 жылдан бери ушу көлдөн жакшы голландский сорттордон алып келип тигебиз. Анан Шамил, сен ушу жылда июлдун башында бышып калабы картошкаларың? Ооба, жылда июлдун башында бизде бышат. Эң биринчи Талас областында биз базарга чыгарабыз картошкачы. Бизде ушу актриса жана ривера сортторун алып келип тигебиз. Ушу биринчи продукция голландский. Шаарда биз Агровей деген компания менен иштешебиз. Ошол жалаң Голландиядан картошка ташыйт. Ошо менен иштешип, биздин эмнеге дегенде Манас району бул эң ысык жана эрте бышчу жер экен да. Бизге ушундай картошка эрте бышат, аябай мүмкүнчүлүктөр көп экен. Картошка тигип эрте сатып жибергенде азыр картошканын баасы 30 сомдон сатып атабыз биз. Ушул картошкаларды, Ооба. карасаңыздар кандай чоң картошка. Ушул 30 сомдон. 30 сомдон болуп атат азырчы. Бул оптон баазыбы, ошондой? Оптон баасы. Оптон баазы. Оптон баасы. Мал базарларга алып чыгасыңар. Мал базарга, Таласка базарга алып барабыз. Бул эми урукка да сатасыңар да буюрса. Ооба. Эгер каалоочулар болуп ушундай картошка тигебиз десе, муну уруктарын алып келип беребиз да биз. Биринчи продукция, экинчи продукция таза уруктарын биз көлдөн. Уруктарын өзүнчө алып келип бересиңерби? Бул жактан алган болбойбу? Кааласа бизден деле алып кетсе болот. Күзүндө азыр мен бул инимдики бери 30 сот. 30 сотун казып, эртерээк сатып алайын деп казып атат. Мен өзүмдүкү 1 гектар жер бар. Кааласа ошол мен казып атканда келип картошканы көрүп, анан урукту ошол асканда деле алса болот. Бул эми картошка кандай, дамы кандай, эзилип калбайбы? Дамы жакшы, бул сулуу болот. Бул актриса базарга барганда да аябай өтүмү жакшы да. Көрөсүздөр, чоң, мен алакандай чоң болот. Алакан көрүнбөй калат. Өтө чоң экен о. Түшүмдүү да аябай жакшы болот да. Бул жер кандай өзү? Дарылап турасың да жерди, удобрениялар берип турасың. Ооба, амофос беребиз. Жазында амофос беребиз. Анан тигип атканда ичине диамофос салып анан тигебиз да. Азыр эми кастырып атсың, буюрса. Бул жакта чөп деле жок экен, картошканы жакшы карасаң керек. Эми бул касып койгондон кийинчи эмне болот? Экинчи урожай болобу да, бирдеке кыласыңбы? Бу жерди каскандан кийин биз бадыран же сабиз тигебиз. Же жүгөрү тигебиз биз. Биз бул айылда постоянно 2 түшүм алабыз да. Картошканы каскандан кийин бадыран же сабиз же жүгөрү. Силердин эле үй бүлөңөр, Менин үй бүлөм. Өтө жакшы. Будан тышкары неңер бар дагы? Ал каякта? Биз эми будан тышкары дарбыз, помидор менен иштейбиз. Аларды уже бышып атыр ушуга? Помидорну 3-4 күндө помидор бышат. 30 соток помидор бар, анда Кудай буйруса базарга чыгарабыз. Мынакей биздин огороддо неме помидорлор али гүлдөй элек. Бул жакта бышып атыр, базарга чыгарат экен буйруса. Эми ал жерде да? Ооба, ал тиякта бир 4-5 там нары. 4-5 там нары экен. Анан бул иним бүгүн казып аттым дегенде эле келип мына картошканы көрсөтүп, кичине кийинде кандай суроолор, кандай картошка деп жүрбөсүн деп, мына үстүнөн көрсөтүп коеюн деп атам, мына ушундай болот депчи. Жакшы экен. Эң майдалары ушундай экен да, мисалы. Эң майдалары мына жумурткадай болот да. Жумурткадай. Ушундай экен. Бул жер азыр 28 соток. Кудай буйруса жарымы казылып калды. Жарымынан бир 6,5 тонна чыкты да. 28 сотоктон бир 12 тонна Кудай буйруса алат. 12 тонна алып кеткен, Ооба. Буну эми канча убакытка чейин сактайсыңбы же сатып жиберип жок кыласың кандай? Жок, буну сразу эле сатабыз. Эртең клиенттер бар да. Клиенттер бар. Базарга клиенттер бар, ошол жака алып барабыз. Сен постоянно билген клиенттериң бар да? Ооба, постоянно базарга апарып эметип жүрөбүз. Картошка менен мына 4-5 жылдан бери иштешип
кичине эмелеринде бирик калып, эгер билбегендер болсо жардам берип аракет кылып эметебиз. Биздин Манас району негизи эрте бышат, баягы эрте сатып жибергенге аракет кылышкан чоң мүмкүнчүлүктөр бар экен да. Эми бул видеону көргөндөн кийинчи мен башка жакта көрүүчүлөрүм бар да. Заказ берсе бере бересиң да. Телефон номери калтырабыз экен. Ооба, телефон номериңди чалсын. Бишкектегилер көрүшү мүмкүн. Алыс жактагылар көп көрөт да. Но бизде дагы жана Агровей деген компанияда жаңы Голландиядан жаңы картошкалар келип атыптыр да. Бүгүн сүйлөшсөм, ошо 55 күндө бышатыран жаңы сорттор бар дейт. Кудай буйруса күзүндө аларды алып келебиз да. Будан да эрте чыгарганга аракет кылабыз дагы. Будан да эрте бышканга Ооба, будан да эрте бышканга аракет кылабыз. Жакшы экен. Кудай буйруса аракет кыла берсең эми келип башкаларга да кичине ошо биз кылган нерсени башка бир Манас районунда жашагандар да эмне тигебиз, баары эле да фасоль тигип атпайбы? Ошодон караганда ушундай жакшы нерселерге өтсүн деп кичине эрте бышат, биз кылган башкалар да көрсүн, кылсын деп ушуну аракет кылып көрсөтүп атабыз. Бул жакта азыр эжелер терип атат аркасынан. Ооба. Буну эми күнгө калтырбай сразу терип аткан экен да. Ооба, сразу казар менен терип каптап дайындайбыз да кечкеге. Bunun emiyçi, sen el katarlı tikkezin de, kaysa ayda tikkensin? Bunu biz Mart'ın 25'inde tikkemiz. Mart'ın 25'inde el katarlı eken. Ооба. Biraz erterek eken ha? Ошо эртерээк тиккенбиз да. Бизде негизи жазда кичине эртерээк келет да биздин районго. Эртерээк тиккенбиз. Ушунча эрте бышына sen ne kıldın buga? Мына жерде бышып кетти дагы. Буга биз эч нерсе кылбайбыз, эми андай деле секрет деле жок. Бул просто актриса бул 70 күндө бышат да өзүчү. 70 күндүк. Ооба, 70 күн, 60 күндөн 70 күнгө чейин. Азыр биз бул жерге 62 күн болду го дейм тиккенибизгечи. Уже касып баштадык. Дагы Ревера деген уруктар бар. Алар болсо 55 күндөн 60 күнгө чейин бышат. Будан да эртерээк бышат да. Ошондо азыр дагы тиккенге убакыт барбы буну бышканына? Мунун ордуна кайрабы? Ушундай тиксеңчи. Ооба, убакыт бар. Кайра тиксең 2 ай болуп калат экен да ошондо. Ошондо август, сентябрдын аягында күз кандай келип калат, ошого байланыштуу болуп калат. Эгер күз эртерээк келип калса, анда кичине жетишпей калат. Бир ошентип көрүш керек экен, э? Ооба. Кичине жерге көрүш керек экен да. Ооба, анда тип көрүш керек. Ооба. Тип көргөн эмес, бирок көрсө болот да. Эгерде буга мисалычы 1 га 2 кап сат дегендери болсо кандай болуп калат? Сатпайсың да, тонналап сатасың. Ооба, биз эми тонналап алып келип беребиз да баягы. 30 сотуктан кичине 10 сотук же 20 сотуктан баштаса деле болот. 1 тонна мисалы 30 сотукка кетсе, ошо 30 сотуктан баштап анан өзү көбөйтүп кичине көрсө болот да. Туугандар, экранда телефон номери турат бул жигиттин. Урук керек десеңиздер, баардык уруктарды алып келип берет бул жигит. Анан бул картошканы алам десеңиздер, ошол тонналап 1-2 каптан сатпайт экен. Только тонна менен экен, э? Ооба. Тонна менен алам десеңиздер, кайрылыңыздар. Талас областы, Манас району, Манас айылында. Манас айылында. Ошону тамек совхозго кайрылбай түзөтүп кете турган айыл экен, э? Ооба, Манас айылында. Ишиңе ийгилик анда. Эл кызматына жүрөр. Аллахым ушул берекесин берсин. Айтканыңыз келсин. Буйруса анан кийин дарбыз, помидорлорду өзүнчө ролик кылып чыгарат экенбиз да. Кудай буйруса. Буйруса, э?